Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көчөтү. Биз бул жолкусуна Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Кызыл Тоо айыл аймагынын Карчабек айылына келип отурабыз. Бүгүн сиздерге Карчабек айылынын тарых таржымалын жашоосун чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Карчабек айылы мен билишимче илгери орустар жашаган экен. Анан ошондо Карчагин деген атына коюлган экен. Анан бул кыргыздар Карчагин деп айта албай Карчабек болуп калыптыр деп мен аксакалдардан укчу элем да ушул. Жогоруда абам айтып кетти. Карчабек деп биз айтабыз кыргызчасында. Ал эми бир жерге барып сурап калды да, каяктан келдиң деп сурады менден. Анан Карчабектен десем, анан бир аксакал айтты, Карчовник деп айтсаң деди. Ал Карчовник деген эмне десем, орустар аякта Карчовник деп айтчу деп. Анан биз ушинтип которулуп Карчабек болуп калыптырбыз да. Кыргызчасы которуп өзүнчө которулган. Анан бул жерде орустар жашаган экен. Мына сай бойлоп көп жашаган экен. Анан Жанибек казынын бир мына Айдаралы деп коет, бул бир өзүнөн аракта Айдаралы деп коет. Айдаралынын бир жигити бар экен, Бөрүбек деген. Бөрүбек деген киши ошол Жанибек казынын жигити болуп турган экен. Анан ал жигит муну кетирем деп анан кийин эмени мышыктын куйругуна пактаны ороп соляркага малып, анан өрттөп, анан буну кубалаган экен. Ушул жерден. Анан ылдый качып кеткен экен. Анан Карчовник десе Карчабек болуп калып калган. Бу жерде эч ким жок экен. Эки эле там бар болгон дейт. Анан эч ким калбаган дейт. Анан биздин бир абабыз болгон. Ал баатыр болгон, эмгектин баатыры болгон да. Биз азыр деле эсептейбиз баатыр деп. Себебинде де жердин баардыгын билген, буудайды кантип эккенде 70-60-70 сотукты кетми менен эгип койчу экен ал киши. Ал жакында эле өттү ал киши. Жолду дагы мына боорго салгыла, айдоого салбагыла деп өзү баштап келип, анан Карчабек атты ушул жерге алып келдирип 22 түтүндү түптөгөн. Усак абабыз. Айтып берсем, муну эми анын балдары мына келет абыз жашап, андан кийин Эркинтоо деген жерден келгенлер, Эркинтоо жерде 86 жылы суу алып кетип, анан кийин кошумчалап, бияк көчөлөрдү дагы кошту да. Мындай трансформация деп коебу, ошол көчүрүп келип адамдар кошту. Анан жогорутан ылдыйкы адамдан кошуп келип, бу жерде 22 эле түтүн бар болчу андан кийин. Анан кошуп анан азыр 150 түтүндөн ашты. Статистика боюнча. Анан жаныбыздагы айылдагылар биз бирминдик экенибизге сыймыктанат. Силер бирминдик экенсиңер, мына фапты мына аты Кушбаков Таалай фапты курдутуп берди. Биринчи самотек келаткан сууну бурдутуп баарыбызды тейлеп турду. Андан кийин эки жерге ана бирөөсү жерден түбүнөн казытып таза сууну чыгарып берди. Анал жерде да эки жерге чыгарып берди. 3 жерде ушул способдук фапты куруп, 2-3 жерге суу чыгарып берди. Ана сыймыктанат. Мына биздин 2700-3000 адамдык ошол жердеги адамдар сыймыктанып атат. Силерде балдар болуш керек экен, мекенин сүйгөн деп сыймыктанып атат. Биздин жанындагы кошуналар. Бизге да тааныштырып коелочу, бизге да ушинтип берсин. Бирок мына биз жаныбыздагы Аккая деген айылдан өттүңөр, ошол жерге мектеп курдутуп атат Таалайдагы. Кудай кааласа бизге дагы 4 жылдыкпы, 5 жылдыкпы канча болот, мектепти курдутам деп атат. Жолдорду асфальттайм деп атат. Өзгөн районунда деп айтайын, айыл өкмөттө баары сыймыктанышат. Карчабек айылында ушундай экен. Ушундай куруп алыптыр. 20-30 үйгө эле жердин түбүнөн суу чыгарып, 3000 адамдар келип ушул жерден суу ташып ичишет. Биздин сыймыктана турган балдар, биздин Карчабектиктер ушундай болсо экен деп жашоону улантып келатабыз. Мен айылымдын эң жагы ынтымакчылыгы бийик тутам. Экинчи, мына ички мигрант, тышкы мигранттан ушу өзүбүздүн жаштар мына башынан башталганда айылым ушундай мусулман эме болсун, эме жагына дагы, дин жагын дагы жакшы билсин деп бизде Исмаилов
Алтынбек деген бала мешіт құрып берді. Өзіміздің тұрғындардан. Боям қолдо. Екіншісі мынау Талай Құшуақов бияқ айтып кетті. Мұның менеті аябай зор. Елім, жерім деген баланың ішкі дүниесі шерден білініп тұрады. Аябай зор. Анан үшіншісінен, мұшы біздің ел, бияқ жоғарыда айтылғандай, көп ұрудан топтолған, айылдаштыру деген бір приказ шыққанда, шындай топтолып, айлымын ең несіне сыймықтынам. Жаман жақшылық бұл, той тамаша бір мұштымдай болып, шындай ынтымақшылығына жоғарыда айтмақты көп елдер сұқтанады. Мен анандағы айтам, бұл 55-ші жылдары Ергеші Усақ деген кіші түптеген екен. Түптөліп отырып, ұшыл даражаға жеттік. Құда яғын берсе, бияғына дағы ішкі мигрант, тішкі мигрант болып, жаштарымыз Құдая шүгір, Россия, Қазақстан, Америка, Турция, өзіміз азырақ түтін болсақ дағы, өнүгүү жолунда ынтылуу аябай жакшы. Эми болуп келетат. Өкмөтүбүз жаш, өкмөтүбүз дагы жакшы мына жол эрежелерин, жолдорду нарак биран кооздогонго айылдык кеңештердин салымдары бар берди. Анан буякта мына айыл башчыбыз А десе А, тур десе туруп, бирөөбүз тескери карап кетмей жок берди. Аксакалы дагы, жаш баласы дагы. Мен шағына сүйінемін, біздің бір мұштындайда айылы. Алейкум салам. Қажет, қандай екен? Жақсың ба? Қантасың, тыңсың ба? Демал отырып қаласың. Үші тіргілік та. Тіргілік қылып отырады үші. Бұл үйілген алмалар не болды екен деп сұрайын дедім, бе? Бұл алма, тоу алма, жапай алма. Бұны еш кім жебейді, еш нәрсе жебейді. Үші малдан бөлек үшіні елден алып, елге кішіне болса да тыйын қылып дегендей. Түріктерге алып барып тапшырамыз біз Ошқа. Ошта ала Ошта? Ошта. Ошта. Бұндан қақ жасалады. Қақ жасап, қайры өзге чайға, жағалар дағы экспорт қылышады, андан әрі. Бұл құрғатылау, Құрғатылады, бұндан қақ жағалады. Күніне ұшы 15 тонна, 20 тонна кесішеді олар. Бұшы бізден бір 2 өз барағыз. Бұл жерде қанша алма бар? Бұл жерде аз бір 2 тоннадай болса керек. 2 тонна? Бияғында 1 тонна ашық, 3 тонна. Аға, бұл алманы қаяқтан теріп келшеді? Şu bizde бұл Тоқайдың барлы алмада. Алма, жаңақ, итмұрут, азырғы. Алма, жолда бараты өйлі қарасам, алма өйліп тұрады. Бұл алманы не қылады? Бұндан ұшындай жапай алмалар, бүт. Şunday жапай алмалар. Тоғдан шыққан алмалар. Бүтілі. Шын жерден аз 4 сомдан килограммын алып аз. Шын барын, Шындай қызыл. Бұн жеңгі олбайды? Болады, неге олбасын, тап-таза да. Экологически чистый алма да бұл, наоборот. Ау, Ау, да. Бұшқан базыр бұл? Бұл соғына кіріп қалды. Пішалек бірок, жегенге олады. Жақшын әлі. Ачы болса ерік бұраға? Жеп көрейін. Сен үйленгенсің бе өзі? Ау. Үйленсең ошо келін баламен танышқан күнің есіңе түседі. Ошондой шиповниктер. Быйыл шиповник деген итмұрут өтө кымбат болду быйылча. Bunday senaga чыккан эмес суусу. Суусун 60 сомдон алынып атат мындай суулары. Буну элдер терип келишет даладан. Терип келген боюнча эле суусу 60тан алынып атат.
Бул бардык жерде эле баасы ушундайбы же сиздерде эле кымбатпы? Мен билишим боюнча быйыл бардык жерде да. Кургатылгандары бар. Кургатылгандар? Биз өзүбүз кургатабыз. Ушунда. Ого, бул жакта Булар кургатылгандары. Клиент менен. Ушул. Бул шиповник деген. ага. Onun кургатылганы канча болот? Кургатылганы 120-130 сомдон ары да. Значит, бул 2 килограммдан 1 килограмм чыгат, азыр 60-65 болсо 130 сомго туура келет да бунун килограммы. Булар былтыр сезондо 180 сом болгон да куругу. Быйыл эми 2 минутту көп эле байкай берет экен, бирок ушуну эгип өзү көбөйтүп даярдаса болобу негизи? Бизде уже эгилип башталды. Ар кимдер огороддордун четтерине эге башташты. Бирок тикенекти болуп түшүү кыйын болсо керек, а? Терби. Кыйын. Оңой окат жок да. Мына суулары ушундай алынып турат. Суусун алып өзүбүз кургатабыз. Кайра эле сатабыз болсо ушул. Бул суулар экен. Ошол биздики bundan кийин бул бүткөндө жаңак башталат. Кайра долоно башталат. Бизде долоно деген бар. Алдында калабыз. Ошол биздин токойдон. Бул жерде эми ачка калдым деген адам болбойт да биздин айылдачы, бай айыл, чындап айткандачы. Ушул эрте жаздан башталат, чүкүрүсүнөн башталып. Эрте жазда чүкүрү. Андан кийин жапай алманы терүү. Жок, чүкүрү, кымызды, козу карын. Козу карын. Андан кийин жапай алма. Жапай алма. Азыр Итмурут. Аны менен кошо. Анан жаңак. Андан кийин жаңак. Жаңак. Оху. 6 нерсени терип эле эл байып жатып калат экен да. Ошондой. Бали. Ошо инвесторлор келип эле турса, бизде эл кыйналбайт да. Алуучулар, Алуучулар эле. Ачып алма экен, эмне кылсам экен, эми көтөрүп Аны кетем. каны кошуп коебуз, кесип коебуз кийин. Макул, ишиңизге ийгилик. Бали, Тынч болла. Элдин кызматында боло бериңиздер. Ошентип мындан машиналар келип атат кайра жүктөгөнгө. Могулар келип. Кайра жүктөйбүз, ушундай. Мына аксакалдар отурушат. Чай-пай ичебиз. Айылдамада эсап отурушат экен. Ошол. Айылдын борбору ушул жер окшойт. Ушул жер. Кире бериши. Карчыбек айылдын кире бериши ушул. Мына. Bu yarışalım. Алибайга бул мал караш деле кыйын да. Эми малды багыш үчүн эми ушундай аракет кылат экенсиң да. Адам кичине өзүңө мындай бала чаканы багып, үйлөш, жайлаш дегендей кичине алдыга жылыш керек. Ушу азыр заманда ушу мал менен эле болуп калдык биз деле. Азыр бордоп семиртүү багытыбы сиздерди? Азыр бордоп семиртүү деп ушуну биз аракет кылып атабыз 2 жылдан бери. Бара-бара көбөйтүп, быйыл ушу 25 бука алып, ушу бордоп мал караш деле оңой эмес да. Эми мал караш аябай эле татаал иш го. Мунун алдын күрө тазалаш керек, суу бериш керек, чөп бериш керек, чогоруш керек дегендей ушундай татаалыраак да. Шартты жакшыртыпсыз. Шарт ушул бизде деле ушундай терек неме ушундай элден көрүп ушундай сарай кылсак, ушундай мал баксак деп ушундай аракет кылып атабыз, Казыбек. Жылкы, мал, ушун менен секин кой. Кой чарбасынан дагы ушундай неме кылып атабыз. Бир 100ге жакын кой бар. Мал дагы таза жерде жатып, баккан караган караганда той салганга мынада суу, берден суу чыгат. Булар чыкпайт эшикке, ошол жерден эле суу менен неме кылып. Суунун эле ушунун ичинен ичет, Суунун деле ушунун ичинен ичет. Ушинтип аракет кылып атабыз эми Казыбек. Жакшы. Кандай кеңеш берет элесиз да ушул бордоп семиртүү багытында ушул сарай салып,
Бука байлап. Биринчиден ойлойм да мындай малга ыңгайлуу сарайды салып, андан кийин азыркы порода малдар чыгып атпайбы? Ушундан аракет кылып атабыз эми. Кудай кааласа быйыл эмес, эмдиги жылкы немебиз бар. Азыр бир порода малдар чыгып атпайбы? Максат пландар ошондон көбөйтсөкпү деп неме аракет кылып атабыз. Эми жыйынтыгы жакшы болуп калса, дагы сарайларды кеңейтип дегендей ушундай аракет кылып ниеттер бар да. Быйыл тоюттар кеңири эле болдубу? Тоюттар быйыл Кудай кааласа жакшы го. Былтыркыга салыштырмалуу. Былтыркыга салыштырмалуу мына 3000 пресстен ашыгыраак тоют камдадык. Ушуларга бор деп семиртели деп. Эгин эктик ушуларга жемпен берип. Ушундай экен да. Айылда менет. Менет күч да. Менет күч. Эми мынандай шаарга караганда эми ушу айылда деле ушундай кызмат кылсаң болот. Эси азыр Россияга кетип атат, башка жака кетип атат. Ушундай кылып аракет кылса болот да, негизи. Айылда деле ошо. Айылда деле ошондой иш кылсаң болот. Бу жерде деле тапсаң болот да. Аракет кылсаң, берекет болот дейт го. Аракетке берекет. Аракетке берекет деп коет го. Ушундай берекесин көрөсүң да эми. Азыр баардык балдарыбыз ушу талаалап, неме кылып ушундай кылып атат да. Аялым берге таштап, же болбосо ери бу жерде калып, ушундай жашоо болуп атпайбы? Ошону менен мындай чогуу эле жашап, ушундай күн көрсө деле болот да, негизичи. Сонун нерсени айттыңыз. Бали азаматсыз. Мали, Казыбек, сиз да тынч болула, эсен болула. Рахмат. Каерде жүрбөй, ишиңер илгери болсун. Хоп. Кош келипсиңер меймандар. Эми жүрүп үйгө кирип, чай ичип дегендей. Аштам дейсизби? Аштам дей беребиз да. Жарыктык, кооздук, сапаттуу курулуш. Тынч аймак. Рахмат сага. Нургелди. Рахмат сага. Нургелди. Коопсуз короо үчүн Нургелдиге рахмат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо, акылуу. О, жакта жылкылар жүрөт. Айдап келебиз да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Гел. Кандай болот? Жакшысызбы? Жакшысыңбы, тынчсыңарбы? Эй. Оо. Бу көк жерде отуруп калсыз го. Ушу жылкы карап, балдар менен, неберелер менен мына жакта жылкылар келмегиле. Ошулар. Ушу жылкы бар. Ушу жылкыны карап, кичине мына эл менен алектенип. Элдер сүт ичет. Саамал. Ошону уюштуруп, ошу бала чакага көз болуп чыктым эле. Ошо мына неберелер менен кайтарат. Канча сан жылкыңыз бар? Бир 15-20 баш бар. Ушуну ошо элге сүт беребиз, сүт ичем дегендерге. Ушуну уюштуруп койдук эле. 5-10 жылдан бери ушу иш менен алек балдар. Ушу балдар аяка бияка кетпестен ушул жерде тиргилигин кыл деп ушуну уюштуруп элдин рахматын алып атышат. Саамал уюштурушуп. Кичине ушул жерде Россияны жыйыштырып бир баланы жыйыштыртканбыз Россияны. Ошол жерде ушинтип тиргилигин кылып атат. Ошого жардам кылып мына неберелер менен жылкы карап отурабыз. Булар кичинесинен эле жылкыга үйрөтөт. Булар ушу мени эми ошо кичинекей менен атам жылкыда чоңойдум мен да. Атам бир 50 жыл жылкы багыптыр. Өмүрүнүн акырына чейин эле. Анан жылкы кармап ушинтип биз ам жылкы ушу ата кесибин кылып калдык. Ага бул саамалга бул кандай каяктан келишет? Эми бул алыскы айыл болсо, эми азыр элдер көнө баштады, кандай болуп калды? Ушу элдер көп келе баштады, саамал издеп. Менден ушу менен анау Россиядан келдик деп келишет көбүнчө. Россиядан келет, бияк ушу Кадам жайдан келет, Кызыл Кыя, ана мына Жалал Абадтан көп келет, Бишкектен келет. Ушинтип көбөйүп кетти. Азыр эми жана реклама деген бар экен, ушундан угуп эле келе беришет экен. Анан мен эми ага деле рекламасына деле эметпейм, ошо келген адам эле ушундай болуп келип атабыз.
Şartınız жақсы ekan deb kelip içip ketip atışat hem. Rahmatını aytışat. Ошолор эле угуп эле келип атат. Uğu ile gelip atışat. Birinden biri uğatı eken, el eken de. Anan gelip rahmatını aytıp ketip atışat. Жақсы. Бул Карчабек айылында сизден башка дагы барбы? Yok, Samalı şu bir ile mende çamada. Şu ayıl boyunca mende var. Anan Kızıltı ayıl hükümet boyunca bir ekönde var. Narka ayılda hem var. Onlara hem gelişetken o şey. Anan hem bir yılda bir 30-40 adam, ikinci yıl bir 60-70'te eşit gületken de. O şey öyle anan göğüp, hazır hem buna 2-3 yıldan beri жақсы oluyor. Adam köp gület. Şartta koş gerek de. Şart emi bu yerde şu sarayım var. Anan arjakta şu jatakanağı uyuşturup koyganбыз. Janagınday pastellerin koyup, tamakların tüşküsün, geç kurunkusun kılıp, her çok yemet kılan. Şu gelli öyle jatıp, es alabız dep gelişetti. Hazır emi şundayken de zaman. Bu sağmaldı мындай бир өнүктүрсө болчудайбы негизи? Bunu aябай жақсы суроолорду берип атасың. Бул ушул азыр көпчүлүгүнөн сурасаң, ушу эл ушуну айтып атат да. Ушу сүт ичип, кичине ден соолугубузду тазалап алалы, мындай кылып алалы дешип. Действительно, бул сүт жанагындай ичек немедеги немелердин бәрин тазалайт да бул. Азыр мына Россиядан bir küçük balağını apıp geldi bu yıl. Oruslardı. 4'e geldi. Yerdi kadınlara geldi. 13 gün içişi ona geçti. Hazır hem o şondaylarga sal halgide ol kuladı gelsin. Bu şartın жақсы olup bärin telegen tegiz bolup tursa gelse turistlerdiler. Uyalbay tosu olasın da. Hem o şeýanam kam görüp otabız. Kişine oşan çoň aytıp şunu hem elge jayılıp ötüp dur bu. Абдан жакшы, ага. Мен да ошо айыл кезип, айыл кыдырып жүрөт элем анан. Сиз олтурганыңыздан. Жакшы, жакшы. Жөн отурбайт го де. Кайрылып калдым эле. Рахмат. Мына эл терден экенсиң. Телевидение, а? Vay rahmat sizlerge ушундай бар болгула. Ушундай нерселерди тартып, көп элдерди көрсөткүлө, жакшы жерлерди тарткыла. İşinерге ийгилик боламыз агайам, ушу тынч болгула. Макул ага, андай. Майлы, баптыр. Майлы, тынч бол сен дагы. Айыл кезип чыгайын. Майлы. İşиңе ийгилик болсун. Булар жылкы карай турбайбы? Булар ушу жылкычылар. Жылкы карап отурушат. Айыл. Ат мине аласыңарбы? Бар минет да. Булар улакча уже атаңыз кейинде. Булар жакшы, жылкыларды ушулар карайт. Мен баш көз болуп отурам буларды. Gel. Assalamu alaikum. Aleyküm salam. Gel. Kandayсың? Жақсы. Берде алып барып турбайбы? Аха. Кантип атасыз, тынчпы? Тынч өзүңүз. Денсаулыктарыңыз? Жақсы. Шалыны каптырыпсыз го? Кылып атабыз. Канча аянт бул жериңиз эми? 3 гектар. 3 гектар? Кайсы сорту? Муса эки. Канча жылдан бери шал айдайсыз? Şu 8-9 жылдан бeri шал айдайм. Түшүм кандай болот атаңа? Жакшы, быйыл түзүгүлө. Атыңыз Ырысбек, э? Аха. О, айылдагылар айтты да Ырысбек ага. Биздин Карчабек айылында бир эле киши шал эгет дейт. Ал да болсо сиз экенсиз. Аха, ошо менмин. Мен ошо өзгөндө жүрүп үйрөнүп калдым эле. Шал экмесе тура албайм. Ошо анан
Бұл жердегілер егішті анша білбеген үшін көбейге өрбейді. Таштап атышты? Таштап атышты, мен егемді. Урукту сепкенден баштап дан короо кирген чейин мээнети күч дейт. Мээнети күч шу тыным жок иштейсиң. Суусун карайсың. Азыр кайсы этабына келип калды ошондо? Шу эми бошалып калды. Эми пишайнап калды, шу 15 күндөн кийин пишат. Орок башталат. Оросуң, жыйнайсың. Быйыл кандай түшүмүз жакшыдайбы? Жакшыдайбы, Кудайга шүгүр. Болгон шалы ушу мына бир карыштан өтөт да. Башычы. Бийиктиги мындан. Могул жерибизде, бир карыштан өтөт. 120га дейин алат түшүм. 1 гектарынан 5 тоннага дейин аласың да. 3 гектардан 15 тоннага дейин аласың. Буюрса быйыл 15 тонна күрүч алам деген пландарыңыз бар. Құдай қаласа. Таң аткандан күн батканга чейин ушул жерде болот экенсиз да? Ооба. Чөптөрүн карап, чаап. Шу биздин дыйканчылык ушу. Башка жактын күрүчү менен айырмасы кандай? Болобу? Айырмасы болобу? Айырмасы болот. Бул бияктыкы шамалга пышкан үчүн, жамгыр, шамал көргөн үчүн. Бул жердики неме сынбайт. Күрүчүч. Эң кымбат күрүчтөр ушу жактан болот. Мына какыр. Ушу айылдардан, Карчөбүк айылынан. Өзгөндүкү сынып кетиши мүмкүн. Күн катуу тиет да. Демек, шалга шамал да болуш керек экен анда. Шамал, жамгыр болуш керек. Ошону көргөн шал жакшы болот. Айылыма кичине ооз ийгизейин деп жүрөм баш. Өзү мактатып. Өзүңүз аш демлеп берип, аш берейин деп атат экенсиз да. Аш берип койгонсуң. Ниет бар. Абдан жакшы. Буюрса Карчөбүк айылындагы Ырысбек аганын колунан мына күрүчтөр даяр болсо аш берем деп атат айыл. Тилегин эжесиндебиз ага. Бали бар болуңуз. Сабыр алганда. Мейлиңиз. Рахмат. Түшүм мол болсун. Бул жактан чыгып кетсем болот да. Жол бар да? Жарыктык, кооздук, сапаттуу курулуш. Тынч аймак. Рахмат сага. Нургелди. Рахмат сага. Нургелди. Коопсуз короо үчүн Нургелдиге рахмат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоо, акылуу. Элдин бардыгын кыдырып тартканыңа жараша биздин айылга келгениңе эми рахмат. Биздин ушу арузат аялдарынын ушу ооз чеберчиликтери жалаң сырдак чырыйт, курак курайт, тор токуйт, ырдашат. Ушу биздин уюшканыбызга көп жыл болду. Мына ушул курак эзелки ата бабабыздан калган салт. Шырдагыбыз дагы мурункудан калган салттардан. Мына биз бардыгын ошо жаштарга үйрөтүп, бардыгын үйрөтүп келатабыз. Биякта менин ортагым, кудагыйым, ушу келиндерим, ушу бардыгыбыз, ушу бардыгыбыз арузат аялдары болуп ушу биз уюшуп алганбыз. Жакшылык, жамандыкта бардыгында ушул мындай конөрчүлүк кылганда, шырдама чырганда, бир жерге барганда бардыгыбыз ынтымакта барып, ынтымакта келип жүрөбүз ушу. Анан эреке мына өзүңүз батыр экенсиз да? Ооба. Ошо жакта мындай айылда түшүндүрүштерин жүргүзүп атасызбы? Эми батыр эне бол дейсиң, азыркы жаштар эми баягы азыркылары түшүнгөнү эм бар, түшүнбөгөндөрү эм бар. Эми айтабыз, бардыгын эле айтабыз. Ушу көп балалуу болгула, көп балалуу болсоңор өзүңөргө дагы жакшы, кийин өзүңөргө дагы жакшы. Ушу неме кылганга мындай бир жакка барганда көбүрөөк болуп, уюшумдуу болуп, баягы кайын сиңди, кайнече, келиндер болуп, көп болуп барсаң өзүңө жакшы да, бир жакшы да. Анан ошентип эле айтып атабыз эми эмне кылайлы. Меники өзүмкү Кудайга шүгүр 9 кызым, 4 уулум бар.
9 kız 4 ұлым бар, Құдай шүгүр, азыр бардығын. Эми балдарды деле, кыздарды деле айтып атам, ошондой болгула деп. Азыр балдарымдын алды иштейт, кыздарым деле иштешет. Кыздарымдын академик наукага чейин барды, ошо 62-жылкы кыздарым. Абдан жакшы. Апалар эми ушинтип уюшуп отуруп калсыздар эми. Дагы эмнелерди кыласыздар эми? Биздин эми айылдагы Карчыбек айылындагы бул Арузат айылдарынын уюшулганына кыйла жыл болуп калды. Почти 20 жылдай болуп калды. Ошо баштагандан баштап эле биз бирибиздин сөзүбүздү бирибиз угуп, бирибиз жакшы туура сөз айтсак баарыбыз тең ошону колдоп келгенбиз. Баарыбыздын тең жашыбыз бирдей эмес, баарыбыздын тең көңүлүбүз бирдей эле чогулганбыз бул жергечи. Жаш курактарыбыз баардыгы ар түрдүү. Бирок баарыбыз пенсия жашындагы аялдарбыз. Анан пенсиябыздан кичине үнөмдөп, ортого акча топтойбуз. Ал топтогон акчабызга эми жок деген ушу балдарыбызга, айлыбызга деп бир боз үй алып, жакшылыктарга, ушу той топууларга пайдалансын деп бергенбиз айылыбыз үчүнчү. Бардыгы тең ыраазы болуп, ыраазычылыктарын айтышып, Ноорузда тигип ошо кыргыз үйдө. Ошонун ичинде отуруп баарыбызга аксакалдар паталарын беришкен. Анан дагы эми баягы апалар күчтүү турбайбы анда? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирибизди бирибиз аягында колдойбуз. Бирибиздин сөзүбүздү эч убакта бирибиз жолго таштабайбыз. Анан дагы өзүбүзчө уюшуп, ушу Кыргызстандагы белгилүү жерлерди, тарыхый жерлерди, Кыргызстандын бүт баарын эле түрө кыдырып келдик. Бардыгына чейин барып келдик. Көлгө чейин бардык. Бул жагы Карашоро, Сулайман тоо, Арсланбап бүт бардык жерлерге барып келдик, Кудай кааласа. Кылып жүрөбүз эми балам. Өзүңүздөр жер көрүү менен кошо айылга да салым кошуп турат экенсиздер да. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Анча-мынча отурганда ырдап да коесуздар. Ырдап да коебуз эми. Бекер отурбайбыз. Ушу мынандайларды тигебиз. Анан эми чогубуз менен болсо чогубуз менен, ырдаганда ырдап деле коебуз. Кандай эмесе баарыбыз тең чогуу ырдаса ырдап бербейлиби? Казек уулум мына ырдын алдында мен байым жазып кеткен Карчыбегим деген жакшы ыр бар эле. Ошону окуп берип коеюн сизге, мисалга. Жердин аты Абалкысы Кайнар деген ат болгон. Кийинчерээк ал өзгөрүп Карчыбек деп ат койгон. Карчыбегим кулаш жайып элине өрөндө жакшылыктар көп болгон. Карчыбегим кайда жүрсөм чыкпай сен элесиң, берекелүү мээрим менен элиңди багып келесиң. Жазда акса маңдай тери элиңдин күзүндөсү, кырман толо берекесин бересин. Акыл эстүү ар намуздуу Карчыбегим жаштары өзүн сактап жаманаттыдан намысынан бек кармаган аксакалы тилеп жаштардын өмүрүн өсө берген Карчыбегимин жаштары. Байым жазып кеткен ушуну. Сонур жазып кеткен турбайбы? Ооба. Анда эмесе телекөрүүчүлөргө бир жалпы ырдап бербейсиздер, ооба? Алчадай жүзүң мөлтеткен, апамдан башка өпкөн, алажа сайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең. Анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Улам бир алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Аймончок сөйкүм балдарга, азыр биз апа, азыр биз ата, азыр биз апа атабыз. Кайсыл гана айылга барбаңыз, кооз жаратылышы өзгөчө табиаты менен өзүнө таап турат. Ошондой айылдардын бири Карчыбек айылына болгон сапарыбыз соңуна чыкты. Аман болуңуздар, кийинки айылдан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Менин айылым көрсөтсө ар дайым сиздер менен.